Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен ааламдагы планеталар, күн системасындагы планеталар, ааламдагы кагылышуу жана топтолуу, планеталардын пайда болушу жөнүндө сөз кылабыз. Ааламдагы планеталар бул биздин күн системасынан тышкаркы башка жылдыздардын айланасында орбитада айланган жандуу эмес объекттер. Бул планеталар экзопланеталар деп аталат. Алар ар кандай жылдыздардын айланасында орбитада жүрөт жана алардын саны миллиарддаган болушу мүмкүн. Күн системасындагы планеталар, күн системасы, күн анын айланасындагы планеталар, спутниктер, астероиддер жана башка астрономиялык объектилердин жыйындысы. Күн системасында 8 планета бар. Алар: биринчи планета Меркурий, күнгө эң жакын планета. Экинчи планета Венера, эжеси деп аталат, анткени анын өлчөмү Жерге окшош. Үчүнчү планета Жер. Албетте буну баарыбыз билебиз. Биздин жашоо планетабыз. Ал эми 4-чү планета Марс, кызгылт планета деп аталат, анткени анын бетинде темир оксиди көп. 5-чи планета Юпитер. Күн системасындагы эң чоң планета, газ гиганты. 6-чы планета Сатурн, жеңил газ гиганты, белгилүү бийик алмурут формасындагы катмарлары менен. 7-чи планета Уран, суу, муз гиганты, чапырык, сымал чоң тилкелер. 8-чи планета бул Нептун, суу, муз гиганты, көзгө көрүнгөн күңгүрт тартиби менен. Экзопланеталар, күн системасынан тышкаркы планеталар жөнүндө маалыматтар күндөн күнгө көбөйүп, алар изилденүүдө. Окумуштуулар ар кандай телескопторду жана технологияларды колдонуп, планеталарды жана алардын өзгөчөлүктөрүн изилдеп жатышат. Ааламдагы кагылышуулар. Бул чоң астрономиялык объектлердин бири-бири менен кармашып, орбиталары өзгөртүүсү же башка таасирлердин жыйындысы натыйжасында кагылышуулар. Мындай кагылышуулар көбүнчө төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Биринчи, планеталардын кагылышуулары. Эгерде чоң планеталар бири-бири менен кагылышса, ал чоң өзгөрүүлөргө жана чоң объектилерге пайда болушун алып келет. Мисалы, астрономиялык тарыхта Жер менен Марстын ортосундагы кагылышуулар болжолдонгон. Экинчи, астероиддердин жана кометтердин кагылышуусу. Астрономияда мунун натыйжасында чоң катерлер жана жашоону жок кылган чоң апокалиптикалык кырсыктар пайда болушу мүмкүн. Мисалы, динозаврлардын жок болушусу астероиддердин Жерге туш болгон кагылышуу менен байланыштырылган. Үчүнчүсү, галактикалардын кагылышуусу. Убакыт өтүп, галактикалар бири-бири менен кагылышып, бири-бирине аралашып кетиши мүмкүн. Мындай кагылышуулар галактикалардын орбиталарын өзгөртүп, жаңы жашоо шарттарын түзө алат. Ааламдагы кагылышуулар бул астрономиялык процесстердин бир бөлүгү жана бул жөнүндө изилдөөлөр галактикалардын жана башка астрономиялык объектилердин тарыхын, структурасын түшүнүүгө жардам берет. Планеталардын пайда болушу. Бул астрономияда жана космологияда кеңири изилденген маселе. Планеталардын түзүлүшү көптөгөн этаптардан турат жана негизинен планетардык диск же планетардык диска модель деп аталган теорияга негизделген. Бул теория күн системасынын жана башка жылдыздардын айланасындагы планеталардын пайда болушу боюнча негизги түшүнүктү берет. Планеталардын пайда болушунун негизги этаптары. Биринчи, квартасиялык коллапс жана газдык диск. Планеталардын пайда болушу адатта жылдыздын туруктуулугу бузулуп, анын калдыктарынын гравитасиялык коллапсынан башталат. Бул процесс жергиликтүү газ жана чачыраган катуу бөлүкчөлөрдөн топтоло баштайт. Планетардык диск түзүлүшүнө алып келет. Мындай диск күндү же башка жылдызды айлантып, планеталардын базалык курамын түзүүгө жардам берет. Экинчи, космостук чиркегичтердин жыйналуусу. Дисктеги бөлүкчөлөр бири-бири менен кагылышып, биригип чоңураак объектилерге түзө баштайт. Бул процесс аккрессия деп аталат. Баштапкы бөлүкчөлөр 1000ден ашуун километрге жеткен чоң планетардык денелерди түзөт. Бул денелер планетизмдер деп аталат. Планетизмдердин өсүшү. Планетизмалдар өз ара кагылышып, жаңы чоң денелерге айланат. Алардын өлчөмү көбөйүп, калыптанып, андан кийин протопланеталар деп аталган чоң орбитада айланган денелер пайда болот. Протопланеталардын арасында гравитасиялык өз ара таасирлер иштеп, алар дагы чоңураак жана туруктуу объектилерге айланышат. Планеталардын акыркы калыптанышы. Протопланеталар чоң болуп, алардын орбиталары бир аз туруктуу болуп калган соң, алар соңку калыпта чоң планеталарга айланат. Күн системасындагы планеталардын дээрлик баардыгы ушул этап аркылуу пайда болгон. Бул процесстин жүрүшүндө планеталардын бетинде катуу түзүлүштөр жана атмосфералар пайда болот. 5-чи, гигант планеталардын жана муз планеталардын пайда болушу. Газ гиганттары жана суу муз гиганттарынын пайда болушу башкача жол менен жүрөт.
Бул планеталар көбүнчө жеңил элементтерден, суу, мент, аммиак жана башка түзүлгөн газдардан жана мууздардан жыйынтысынан пайда болот. Газ гиганттарында мисалы Юпитер, Сатурн чоң газдын катмары жана күчтүү гиганттык талабы бар. Күн системасындагы планеталардын пайда болушунда ушул принциптерге негизделген. Башкача айтканда, биздин күн системабызда да планеталар 4-5 миллиард жыл мурун гравитациялык коллапс газ жана планетазималардын аккерациясы аркылуу пайда болгон. Кичинекей планеталар, мисалы Меркурий, Венера, Жер, Марс күнгө жакын айланууда пайда болгон. Ал эми газ гиганттары Юпитер, Сатурн жана суу муз гиганттары Уран, Нептун күндөн алысыраак айланууда пайда болгон. Планеталардын түзүлүшү боюнча негизги теориялары бул теорияларга ылайык планеталар жана жылдыздар космостук газдын жана чаңдын чоң булуттун пайда болгон. Бул теория 18-кылымда астрономдары тарабынан сунушталган. Диск теориясы. Планеталар түзүлүшү үчүн биринчи кезекте чоң планетардык диск керек. Газ жана чаң бул дискте туюк болуп, бөлүкчөлөр бири-бири менен кагылышып чоң объекттерге жыйналат. Планеталардын түзүлүшү бул узак убакытты талап кылган алгачкы космостук булуттан башталган процесс. Гравитация, аккреция жана планетардык коллапс сыяктуу факторлор алардан пайда болушуна жана өнүгүшүнө түрткү берет. Күн системасынан тышкаркы планеталар да ушундай эле процесс аркылуу пайда болгон.